Ассаламу алейкум, жамаат. Бул Кулатов көчөсү. Кулатов көчөсү менен баратканда бул жакта Игенбердиева көчөсү. Анан бул жакта Aurora бизнес центр. Максим такси. Азыр офисине киребиз. Бул Игенбердиева көчөсү менен көтөрүлүп келгенде мына бул Кулатова, бул жакта Максим деген надпись. Анан эшиги бул жагында турат. Түштүк тарабында получается. Азыр кирип бүт информация алып чыгабыз. Кирип келдик. Ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Ассаламу алейкум Эрсултан. Кандайсыңар? Бүгүн силерден жана информация алып келейин эле. Такси силердин Максим такси жөнүндө, таксопаркыңар жөнүндө, анан Chevrolet Cobalt унасындагы выкупка берип аткан турбайсыңарбы? Ошолор жөнүндө дагы кенен информация алайын деп келгем айдоочулар үчүн. Болобу анда? Алсак. Жүргүлө бул жака отуруп. Бул жака отуруп сүйлөшөлү, Макул. Кандай Ошол келдиңер, жакшыбы? Жакшы, рахмат. Жумуш болуп атабы силерде? Секин болуп атат, рахмат. Ошол биз сентябрдан баштап 25-жылдан баштап запуск болду. 3 айдан бери фотоконтролдун ичинде лицензияны өзгөртүп киргизип атканбыз системадан. Азыркы учурда ошол силер билгендей жаңы мыйзам чыкты такси боюнча, пассажир перевозка боюнча. Ошону биз даярдап 3 айдан бери даярдап полный жумуштарды кылып турганбыз. И ошондой эле биз официальный таксопарк, Максим таксопаркын ачтык. Ошол таксопаркка келип туруп, подключение кылып туруп 0% менен Максимден иштесеңер болот. И ошол эле таксопарктан полный 2%, 1% подоходный и 1% соцфонд водительдердин артынан биз төлөп, юрлицо катары төлөп, полный налогторду төлөп, Отчетторун жиберип турасыңар. ооба. То есть водительдердин, айдоочулардын иштеген акчасынан налогтор силер эле жөнөтөсүңөр, алар ал жөнүндө ойлонушпайт. Ооба. Анан мен силерге суроолор даярдап келгем. Суроолорду даярдап жазып келгем, даярдам. Ошол суроолорду берип атам. Анан көбүнчөсү бизде Максимди билишпейт экен, бирок мен билем. Мурда Россияда иштегем да көп жыл мурда. То есть бул Максим такси илгертен бери бар негизи. 2003-жылы ачылган деп уккам, эң биринчи жолучу. Ооба. 2003-жылы ачылып, анан көп жылдан бери ошондо канча жыл болуп калат? 22 жыл болуп калыптыр уже. 22 жылдан бери иштеп. 22 жылдан бери анан Кыргызстанга эми келди. Силер франшизасын алдыңар ошондо, Ооба, туура айтасыңар. Биз бир жыл мурун официалдуу түрдө именно франшизаны технический приложенияга алганбыз. Ошондо биз деген бул международный компания Кыргызстанга келген эмес. Биз өзүбүз ошол компаниябыз бар болчу, ошол компанияга франшиза алдык. Кыргызстан боюнча иштеткенге силер укук алдыңар, мындайча айтканда, укук. Ооба. Право на использование болуп калат. Түшүнүктүү. Анан жаңы агрегатор, то есть бул отдельно парк эмес, жаңы такси агрегатор. Мисалы үчүн бизде кандай таксилер бар? Бизде Яндекс бар, Нави деген, Жорго деген, ошол сыяктуу отдельный такси агрегатор силерге. Ооба, биринчиден Максим бул информационный сервис, приложение, агрегатор. Анын ичинде такси бар, ар кандай услугалар бар, доставка, личный водитель услуга, буксировка деген көптөгөн тарифтер бар. Ошондуктан бул эң негизгиси, эң биринчиси бул жаңы такси. Жаңы такси сервиси. И ошол жаңы бул сервис уже 18 мамлекеттерде иштеп атат. 18 мамлекетте азырынча иштейт. Ошол ар бир 18 мамлекетте иштеткендер, например, өзүнүн мамлекетине алып келип, ошол Максимди силерге окшоп франшизасын сатып алып иштетишет алар деле, например, башка мамлекеттегилер деле. Ооба. Силерге окшоп. Ооба. Жанагы жөнүндө айта аласыңарбы же айта албайсыңарбы? То есть бул сервис платный да. Акчасы айына төлөнөбү же жылына кандай болуп калат силерде? Анан акчасын, мисалы үчүн, көбүнчөсү айтышат, акча бизде иштеп атса чет элге кетип калабы биздин акчалар деп. Ошондой түшүнүк, көбүнчөсүндө ошону кармап турат. Именно таксиде иштегенге биздин Кыргызстандын акчасы Кыргызстанда эле калсын деп көбүнчө патриоттор ошондой кылышат да. А силер ошого кандай комментировать этесиңер? Силер, например, Максимге
именно Максим такси компаниясына ээсине айына же жылына определенный франшиза үчүн акча төлөп турасыңарбы же бизден иштеген процентте водительдерден түшөт, айдоочулардан определенный проценти доход ал жака кетип турабы, кандай болуп атат ошону? Бул жакшы суроо, ошого жооп берип коеюн. Биз франшизаны ошол именно технический приложенияга, аренда технического приложения деп коет, ошого алганбыз. Ошол технический приложенияга биз ай сайын төлөп турабыз, франшиза сыяктуу. И бизде болсо полный мындай бүт акча программанын ичинен өткөн акчалар бүт эле мындай 80% Кыргызстанда калат да. То есть биз тиги аренданы төлөп туруп, технический приложенияны төлөп туруп, приложениянын өзүн офисти, сервисти, ошол бүт расходдор бар да, ошонун баарын төлөгөндөн кийин ошол бир 80% полный эле ушул мамлекетте калат да. Налогтору полностью төлөп. Бул жакта мындай болуп атат да, перевозчик, агрегатор өзү получается отечественный компания. Перевозчик тоже отечественный перевозчик болуп атат и отечественный пассажир болуп атат да. То есть биздин сервисибиз полный цепочканын ичинде только ошол отечественный граждандер калат да. И биз ошол приложенияны өз негизи өтө кымбат и кыйын кылыш үчүнчү. Тиги көбүнчөсүн айтат, негедир приложенияны Кыргызстанда эч ким өзүбүз жасап приложенияны кылып неме кылбай атабыз депчи. Приложенияны жасаш IT тараптан анча деле кыйын эмес. Азыркы учурда мындай бир эле жол жасап койгон. Ооба, бир эле жасап неме приложенияны даярдап неме иштесең болот, бирок ал өтө кымбат нерсе да. Ошондуктан биздин максатыбыз мындай болчу да, биз уже даяр приложенияны арендага алып туруп и уже Кыргызстанга полный жасап туруп, Кыргызстанга подготавливать этип, Кыргызстандын рыногуна киргизебиз деп неме кылабыз. Ошого силер приложенияны, получается, силер алат экенсиңер, тигилерден арендага эле фиксированный бир сумманы төлөп айына эле. Анан доходтору бүт ошол Кыргызстанда эле bizde эле калат. Суммасы Кыргыздардын компаниясы, силер Кыргызстанда. Ооба, суммасы фиксированный, жана проценти деле бар. Бирок ал деген определенный потологу бар да. То есть бир бизде мындай жөн эле айтып койсом, бир 80-90% бизде Кыргызстанда эле калып калат да, болду. Кыскасын айтканда 80-90% Кыргызстанда эле калат. Ооба. Мындайча айтканда, ошол жамаат Россиядан арендовать этилген экен российский приложение. Бул илгери Россияда бир орус атын эле унутуп калдым. Ошол Максим өзү аты. Өзүнүн аты Максим болчу. Өзү таксиде эле иштеген деп уккам. Ооба, таксист болуп иштеп жүрүп, анан өзү тиги жакшы жерин көрүп, жаман жерин көрүп, ошол идеальный приложение для водителя, для клиента, пассажира максат кылып создать этем деп ошол Максимди ачкам да. Ошол негизи приложение создавать этип, жаңы приложение жасап, анан поддерживать этип, постоянно техподдержкасы, айтишниктер постоянно каратыш керек. Ал өтө эле чоң расходдор да негизи. Өтө эле чоң расходдор. А силер, получается, даяр көп жылдан бери өзүн жакшы көрсөткөн приложение, которое себя хорошо показало дегенде орусча айткандачы. Өзүн жакшы көрсөткөн приложение 2003 жылдан бери нагрузкаларды жакшы кармай алат. Анан текшерилген приложенияны силер алып келип, даяр продукцияны Кыргызстанга колдонууга берип атасыңар, мындайча айтканда, бизге адаптация кылып туруп. Ооба. Тариф пландарды силер өзүңөр чечесиңер. Полный ценообразованияны, картаны полный өзүбүз ошол 1 жылдан бери даярдап, иштеп, өзгөртүп, Кыргызстанды кошуп, ценообразование, тарификацияны полный өзүбүз бияктан жасайбыз да. А Россиядан алар эч кандай киргизе албайт силерге? Только технический приложениянын эле тиги глюк, ошибкалар болуп калса, алар устраивать этип берет, как арендодатель катары приложение. Ошол. Алардын жооп Сиз деле туура түшүндүңөр. Айта кетейин, ошол эмнеге именно ошол Максим таксини приложениясы бизге жакты. Биринчиден, Максимдин ошол бир лозунгу бар экен. Бизде деген 2 клиент да, бир клиент пассажир и бир клиент водитель. То есть биздин компаниябызда ошол мамилебиз водительдерге деле, пассажирга деле как клиент катары да. Для водителя, для клиента көптөгөн көп эле тиги возможностьтар бар да. И еще между водителем и клиентом может возникнуть конфликт, да? И чтобы правильно решить этот конфликт, биз как раз ошол жерде как медиатор болуп чыгабыз и
жардам бере алабыз да. Ошондуктан эң мыйзамдын чегинде анан сервистин стандарттарынын негизинде болуп калат. ооба ооба. Ошондуктан бизде атайын ошол офис, анан живой офис ачылды. Бул офисибизге келип туруп, бизнес-центр Аврорада отурабыз. Бул жака келип туруп бизге келсеңер болот, как водитель, так и пассажир. И локальный номер телефона, техподдержка, социальные сети, бүт баарын ошол даярдап ачып койгонбуз да. Анан адрести билбегендерге өзүңүз кыскача адрести бир айтып кетсеңиз бул жактын точно адресинчи. Адресибиз азыркы учурда 2 офисибиз бар. Биринчиси Бишкек шаары, бизнес центр Аврора, Игенбердиева 1А, Игенбердиева Кулатова кесилишинде. Экинчиси бул Ош шаарында, Заднепровская көчөсүндө 1, Заднепровская 1. Ал мэриянын тушунда эле. Азырынча силер ошондо Кыргызстанда Ошто анан Бишкекте иштеп аткан турасыңарбы? Ооба, 2 шаарды уже ачтык. И жакында буюрса максатыбыз ошол бүт эле шаарларда ачылып Кыргызстан боюнча. Максаттар бар ачылмай. Ооба. Силерде бул жакта офисте канча киши иштейт? Так, бул жакта бизде 5 киши иштейт. Өзү негизи бир бизде компаниябызда 9 киши иштейт да. Именно такси боюнча 5 киши экен да. Анан сиздин жанагы должность кандай бул жакта? Мен должностьум руководитель проекта по Кыргызстану. Кыргызстан боюнча. Кайсыл маселелерди чечесиңер? Биз деген ошол башынан бери 1 жыл болуп калды, 1 жылдан ашып калды. Ошол башынан бери полный Кыргызстандын картасын Максим таксинин ичине внедрять этип, полный тарификацияны жасап, полный тарифтерди. Чоң стратегиялык маселелерди чечет экенсиңер да компаниянын общийсилер. Ошондой десеңер болот. Анан дагы водительдер менен взаимодействовать эткен водительдер келгенде кимдерге кайрылат, кандай сотрудниктер? Бизде бул жака офиске келгенде менеджерлер отурат. Бизде 2 менеджер отурат. Келип туруп суроолоруңар бар болсо, же регистрациядан жардам берип өткөн жардам беришет, бул жакта отурушат. Анан түшүнүксүз регистрация учурунда, мисалы үчүн ар ким регистрация кыла албайт да өзү самостоятельно сайттанчы. Ошондой кыла албай калган болсо чалып, мындай консультация алып же бул жака офиске келип жана алса болобу, чалып? Ооба. WhatsApp, телефон менен бизде WhatsApp бар, Instagram бар, 3 номер телефона бар. 3 телефон номер ошол кайрылып чала берсе болот. Анан канчадан канчага чейин чалса болот же круглосуточно иштейби? Азыркы учурда биз саат 9дан 7ге чейин иштеп жооп беребиз. Эртең мененки 9дан кечки 7ге. Бирок техподдержка 24/7 иштейт. Поддержка ал деген приложениянын ичинде жазсаңар болот. Любое оповещение, сообщение, связь, там пожелание, да, деген отзыв. Именно мындай срочный нерсе болуп калса, срочный нерсе болсо, чалса дагы болот. Чалса болот. Түшүнүктүү. Анан башка сотрудниктериңиз менен деле тааныштырып койбойсузбу анда? Макул. Айдоочулар келгенде алар. Менеджерлер менен тааныштырып, сизде анда ошол сурооңуз бар болсо деле сурап неме кылсаңыз болот. Макул. Жүрүңүз. Ошол биздин офисибиз бул жакта, менеджерлер отурат. Бияктан фоттон кирип туруп, сразу бияктан регистрация өтүп, же суроолоруңар бар болсо, менеджерлер жардам беришет. Менеджер Баястан Атай келип ушул Атай мырзага суроолоруңар болсо, такси боюнча, регистрация боюнча берсеңиздер болот экен. Анан силер мага промокод бергенсиңер, Baymax деген. Baymax. Ошол промокод менен регистрация кылган болсо, сайттан же бул жактан келип деле промокодду айтып регистрация кылса болот. Албетте, промокодду айта кетесиңер, балансыңарга 100 сом стартовый иштеш үчүн салып беришет. Силерге биринчи суроо, айдоочулар үчүн кандай плюстары бар сервисте, Максимде? Бизде негизи тиркемебиз айдоочулар үчүн өтө ыңгайлуу колдонууга. Анткени бизде айдоочулар алдын ала заказдын баасын көрө алышат. То есть заказдын баасы келгендин алдына чыгып турат да. Мындай сиз деген заказды алып, анан маршрут бир белгисиз жерде болуп, анан ал белгисиз жерге чейин жетип алып, анан эми такси айдап жүргөн адамдар үчүн сюрприз болбойт, мындайча айтканда. Андан тышкары дагы маршрут да көрүнүп турат алдын ала. Маршрут, анан ценасы да көрүнүп турат. Баасы да көрүнүп турат, маршрут да көрүнүп турат. Анан азырынча айдоочулар ойлошу мүмкүн, биздин бир каршылаш компанияларга караганда баалары кичине азыраак деп, бирок процентный составляющий менен караганда
баасы айдоочу тияктан эле бизден эле бирдей тапкан болот да. Ошондой мындай математически санап келгенде аягы ошондой жыйынтыкталат. Себеби башка жакта комиссия көп, силерде 10%. Ооба, бизде Наклейка 10% брендтелген машиналарга гана берилет. То есть Максим деген кадимкидей эле машинаңызда наклейкалар болуп турса 10% берилет. 14% бул деген бренд жок, жана автоназначение менен иштесеңиздер 14% берилет. Список менен, могу өзүнүн список бар, тиркеменин ичинде заказдарды тандап иштесеңиздер 16% болуп эсептелет. Комиссиясы ушундай. Эгерде мен обклейка кылып машинаны, Максим брендинг кылып, анан автораздача менен иштеген болсом 10% мен. 10% берилет. Андан тышкары сизге приоритет берилет. То есть сиз деген бизде логикасы мындай, тиркеменин ичинде заказ деген эң жакын жана маршруту эң ыңгайлуу болуп түзүлгөн, система өзү түзүп берет маршрутту. То есть мисалы үчүн односторонний жолдо туруп, анан эми ыңгайсыз жолдор болуп калышы мүмкүн да. Бизде мисалы үчүн Бишкек шаарынын ичинде бир тараптуу жолдор көп. Ошол үчүн айланып келбеш үчүн эң жакын болгон, эң жол ыңгайлуу түзүлүш үчүн водительге приоритет боюнча берилет да. Ошол 1 километр аралыкта, бүгүнкү күндө аралыгыбыз ушундай. Анткени айдоочулар бүт баары 1 километр аралык ичинде заказ берүүчү адамга эң бат жетүү үчүн ушундай болот. Силерде значительно кылбай турбайбы? 5-6 километрден берип алыстан автораздача. Активность деген нерсе жокпу? Активность алып коюп автораздача. Жок, бизде андай жок. Бизде негизи рейтинг система бар, бирок рейтинг деген баары көнүп калган рейтингте эмес, кичине бизде башкачараак иштейт. Айдоочулардын рейтинги неден түшүшү мүмкүн силерде? Бизде негизи рейтингти түшүрүш өтө оор. Мындай оңой менен түшүрө бербейт. Анткени биз эки тараптуу карайбыз. Водитель менен мисалы үчүн бүгүнкү күндө көп мындай конфликтный ситуациялар болуп калат. Анткени адамдар ушул заманбап нерселер пайда болгондо талаптары да көп болуп калат экен. Айдоочуларга запростор көчөп кетет экен. Запростор көчөп атат, күндөн күнгө баарыбыз эле байкап атат болушубуз керек. Анан биз эки тараптуу маселени чечкенге аракет кылабыз. Анткени биз водитель тарапты да угабыз, клиент тарапты да угабыз. Бизге эки жак тең баалуу, маанилүү, эки жактан тең чечип, ошо эки тарапты тең мындай көңүлү калбашка аракет кылабыз да. Ошон үчүн рейтинг деген мындай түзүлөт. Айдоочуга мисалы үчүн бир жалоба түшсө, биз эки тараптуу карайбыз, экинчи жалоба түшөт, ошол эле маселе менен экинчи жалоба түшсө, биз кайра эле ошол аракетте болобуз. Үчүнчү жалоба түшкөндөн кийин гана биз кандай бир аракеттерди көрүп баштайбыз да. То есть бизде өзүбүздүн бир санкцияларыбыз бар, водительге тиешелүү чектетип коюп же бир рейтингин түшүрүп койгонго мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анда мындай экен да, силерде жөндөн жөн эле түшпөйт. Мисалы үчүн кээ бирде клиенттер водитель в принципе баарын жакшы эле кылган, туура эле кылган, машинасы таза, клиентке жакшы мамиле кылды, урушкан жок. Анан клиентке чотот тиги көзү жакпай атат деп эле клиенттер бар да, жаман оценка коюшат. Андай болушу мүмкүн эмес экен, значит. Жок, бизде андай болушу. Реальный жалоба болсо, анан түшөт турбайсыздар да? Ооба. Анан анда текшерип, водительге чалып, сурап. Такталгандан кийин. Биз тактап, анткени бүгүнкү күндө андай моменттер да көп кездешип калат. Водительдер айдап жүрүп эле жакшынакай эч нерсе болбой үйүнө келсе эле рейтинги түшүп калган, приоритеттеги заказдар түшпөйт. Жок, бизде андай иштебейт. Бизде кичине принциптерибиз башка. Эки тараптуу чечкенге аракет кылабыз. Водительдин рейтинги жөндөн жөн эле түшө бербейт. Бизде андан тышкары клиентский заказ катары түшүргөн адамдардын да рейтинги бар. Ошол водительдер деле аларга рейтинг калтырса болот. Биз да ал маселелерди эки тараптуу чечкенге аракет кылабыз. Түшүнүктүү. Анан силерде смена сатып алса деле болот турбайбы? Предложение көрүп калдым. Смена сатып алса болот. Смена сатып алгандан кийин сизге ошол убакыт аралыкта берилген заказдардан комиссия алынбайт. Биз азыр сменаларды техникалык текшерүү боюнча киргиздик. Азыр көрүп атабыз, кандай тест кылып, кандай иштейт, бул айдоочуларга ыңгайлуу болобу, канчалык ыңгайлуу болот деп 3 саатты 100 сомго сатып алсаңыз болот, 6 саатты болсо 150 сомго сатып алсаңыз болот. Ошол сааттын убактысынын аралыгынын ичинде берилген заказдардын баары комиссиясыз саналат. То есть бир жолу смена сатып аласыз. Ошол боюнча ошол саат иштейт. 6 саат сатып алсак 6 саат без комиссия иштесе болот, 150 сомго. Түшүнүктүү. Анан бонустар барбы силерде, бонус? Бонустар бар. Бүгүн айдоочулар үчүн сонун бонустар түзүлгөн. 50 заказ кылсаңыздар 1,5 миң сом, 75 заказ кылсаңыздар 2200 сом, жана 100 заказ кылсаңыздар 3000 сом, жана биздин бияка офиске келип сухой туман алып кетсеңиздер болот. Бул сухой туман машинанын ичинде микробторду, жыттарды жана ар кандай бир нерселерди кетирип, жакшынакай машинаңызды белекке алса болот экен, белекке бонустар катары. Бир жумага берилеби бонустар? 7 күнгө? 7 күнгө берилет. Ошол количествону аткарган болсо, ошол бонус суммалар берилет, Бир жуманын ичинде 7 күн ушул заказдардын количествосун аткарсаңыздар, ушул бонустарга илинсеңиз болот.
Жакшы экен, эсептеп көрсө вроде жакшы эле болчу да. 100 заказга эң чоң бонус элерде 100 заказ экен, 100 заказга 3000 сом. ооба Анан бирок, например, мен бир жума иштедим ушул жума. ооба 100 сом 100 заказ кылып туруп, эмки жумада бул жакшы иштейт экен, буга ошол эле 3000 сомго 150 заказ берип коелу дебейсиңерби? кыйнап Нагрузканы көбөйтүп. ооба нагрузканы көбөйтпөгөнгө аракет кылабыз. Анткени ар бир айдоочунун үйүндө өзүнүн үй бүлөсү бар. Убактын башка нерселерге деле бөлүш керек да. ооба анткени бул да өзүнчө бир аябай чоң эмгек. Айдоочуларыбыз азыр ишке бир күн чыкпай калган болсо шаардын баары туруп калат деген ойдобуз да. Ошон үчүн бизге бул өтө маанилүү. Айдоочуларга жакшы мамиле түзүштү, жакшы шарттарды түзүштү десек туура болот. Ошондо мен бул жума иштеп бонус алган болсом 3000 сом, анан кийинки жумаларда ошол количествосы көтөрүлүп кетпейт улам. Жок, бизде ошол количество бойдон кала берет. Бүгүнкү күндө ушул бонусный система азыркы убакытта ушундай. Эртеңки күнү биздин маркетинг отдели менен дагы бир жакшы сунуштар киргизилсе, биз сөзсүз түрдө биздин соц тармактарда, соц баракчаларыбызда, биякта офиске келип кетсеңиздер деле жаңы жаңылыктарды угуп кетсеңиздер болот. Биздин маркетинг отдели менен дагы шарттарды ыңгайлаштырууга көп нерселерди ойлоп таап атабыз. Көп иштер жүргүзүлүп атат. Анан ошол бонус программасында бардык айдоочулар үчүн бирдей элеби? Например, кээ биркилер мисалы үчүн мындай кылышат да, бир водительге 100 заказ жумасына же 120 заказ жумасына өтүрүп, ага 3000 сом берет. Ооба. Бирок ошол башка эле водительге ошол эле сумма 3000 сомго, бирок 150 заказ предлагать этишет да, 150. Тиги 100 эле заказга, тигиге 150 заказга ошол эле сумманы предлагать этсилер. Баарына бирдейби, ар кандай, ар кимге? Бизге баарына бирдей. Өзүнчө айдоочуларга мындай өзүнчө сунуштарыбыз жок. Баарына бирдей. Баарына бирдей. Айдоочунун айырмасы жок. Кечээ иштеп баштадым, бүгүн иштеп баштадым, шарттар бирдей. Шарттар бирдей. Анан ушу бонус боюнча айта кетсек, эң минималдуу жерде аткарып койсоң, эң минималдуу заказдарды, мисалы үчүн бүгүнкү күндө бул 50 заказ болуп эсептелет. 50 заказды аткарып койсоңор деле бонуска илинип кете бересиз. Биз деген мындай минимальный порог ылдыйлаттык. Бүгүнкү күндө айдоочуларда суроолор пайда болушу мүмкүн. То есть мен в любом случае мен айдооч катары плюста болот экен да. 50 заказга жеттимби, 50 заказдыкын алам. 75ке жетсем 75, 100ге жетсем 100дүкүн алып коет экен. Ооба. В любом случае вин-вин. Ооба. Түшүнүктүү. Ой, а мы не туда едем. А куда вы меня везете? В лес. Ну скажите серьезно. В лес. Анан акциялар кандай акциялар бар силерде? Бизде бүгүнкү күнү ошол айта кеткендей эле маркетинг отдели менен өтө сонун акцияларды ойлоп таап атабыз. Жакын күндөрү биздин соц бармактарды деп азырчык. I'll have to ask my accountant about that. Соц тармакта баракчаларыбызды карап туруңуздар. Өтө сонун акциялар дайындалып атат. Айдоочуларга дагы, клиенттерибизге дагы заказ берүүчү пользовательский приложенияда өтө сонун акциялар дайындалып атат. Биздин баракчаларыбыз бир гана карап туруңуздар, буюрса жакшы жаңылыктар менен чыгабыз. Nice. Анан силерде минималка барбы, минимальный цена тарифтердечи? Ооба, бүгүнкү Бишкек шаар күнү тарифтер боюнча мындай: эконом класста эң минималдуу баа бул заказ 10 метрге болсо деле 140 сом болот, айдоочу 140 сомдон алат. Бул эконом класста, анан комфорт класста 160 сом болуп кетет, бизнесте болсо 180 сом. То есть бул посадочный тариф да, айдоочулар үчүн. Ооба. То есть водитель, например, барып, атайын барганына жараша, жок дегенде гарантированно 100 эконом тариф болсо 140 сом иштейт экен, Ооба, заработок. Ооба. А так жана жок турбайбы, посадка 40 сом деп туруп, анан ар жагына счетчик менен 5 сом эсептеп коюп өткенде. Жок. Жок, андай жок. Бизде баары ачык айкын тарифтер боюнча келип да көп суроолор болот. Айдоочулар келип бизден толук маалымат алып кетсе болот. Биз да толук маалымат биздин соц тармактарыбызда чыгарганга аракет кылабыз, буюрса түшүндүрүп. Түшүнүктүү. Анан силерде таксиден башка курьер деле бар деп уктум. Дагы кандай услугалар бар? Бизде бир гана такси эмес, бизде курьерский служба да бар. Курьерский службада дал такси кызматына иштейин дегенде эле регистрация өтүп, могу азыркы бүгүнкү күндө оң рулдуу машиналар таксиге иштегенге укугу жок болгондуктан бизде андай машиналарга курьерский служба болуп иштей берсеңиздер болот. Комиссия пайыздары таксиникиндей эле 10дон 16%ке чейин, 14% орточо бул автоназначение менен иштесеңиздер, ал ушундай болот. Андан тышкары грузовой такси да бар. Грузовой таксиге да кирсеңиздер болот, катталып. Дал таксиникиндей эле. Ценалары ошол грузовой соответственно жогору болот, э? Ооба, грузовойдуку жогору, анын өзүнчө тарификациясы бар. Анан жанагы услугалар деле иштесе болобу, водительдер кошулуп, например, кээ биркилер таксиге иштешкиси келбейт, клиенттер менен иштешкиси келбейт да, кээ бирки адамдардын негизи характери ошондой болот.
элдер менен жакшы иштеше албайт да, же иштеше алса деле иштешкиси келбейт. Ал курьер болуп кулак мээси тынч жүргүсү келет да, курьер болуп, анан бензин, например, доставка кылып берип, же обычный доставка кылып, же прикуривать этип. Эй, парень, дай прикурить! Пошел нахуй, я спортсмен! Ошол сыяктуу услугалар деле барбы? ооба, биздин тиркемебизде айдоочулар үчүн негизи көп нерсе каралган. Бизде ошол сиз айтып кеткендей бүт услугалар бар. Анын үстүнө дагы личный водитель деген, почасовая оплата деген бар. То есть сиз деген мисалы үчүн айдоочу бир күнгө керек болсо, ошол бир күндүн ичинде айдоочу сиз менен болуп берчү да услугабыз бар да. Анын өзүнчө тарификациясы бар. Ошо кызыккандар бизге жазып, бизден бүт тарификацияларды билип алса болот. Бул услугалар биздин шаар үчүн азыр ойлоп атам, биздин шаар күндөн күнгө чоңоюп атат. Ошо унаалар көбөйүп, ушул унаа көптүн себебинен көбүнчөсү айдагысы келбейт. Келип туруп бир күнгө водитель алып кетсеңиздер болот. Түшүнүктүү. Анда кыскасын айтканда силерге кирип таксиге иштейин десе 3 тарифте иштесе болот экен: эконом, комфорт, анан бизнесте. Анан доставка, анан прикуривать деген деле услуга менен иштесе болот экен, Ооба. Прикуривать этип берип, анан буксир деле машинасын тарттырып. Ооба. Неудачная буксировка, явно что-то пошло не по плану. Ошо айта кеткендей эле бизде ичинде айдоочулар үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Айдоочулар өздөрү фильтр аркылуу тандап алса болот. Жана сиз айтып кеткендей Элдер менен иштешкиси келбеген болсо, ооба, элдер менен иштешкиси келбеген болсо, фильтрге кирип туруп эле кайсы услуга боюнча иштегиси келсе, ошол услугаларды тандап, таксини өчүрүп коюп, калгандары менен иштей берсе болот. бул машиналар Cobalt, Да. Chevrolet. Ушулар берип атасың. Chevrolet Cobalt. Бул жаңы ошондо заводдо. Булар жаңы бизде жаңы ошол Chevrolet заводу ачылды, билсеңер, Кыргызстанда, Кыргызстанда, ооба. Булар өзүбүздүн мамлекетибизде чогулткан машиналар. Ошолордон бири Chevrolet Cobalt модельный ряды. Chevrolet Cobalt бул эң эле СНГде, ошол Өзбекстанда, Казакстанда, Россияда как рабочая лошадка, как неубиваемая машина деген эң жакшы немелердин бири да. Ошол анын очень хороший автомобиль. Булар жапжаңы 25 жылда жасалган. Заводдон напрямую бизге келет. Биз өзү любой гражданин Кыргызской республики Chevrolet'ге официальный дистрибьюторга барып, ошол эле автомобилди, автоунааны алып алса болот да. Айдоочулар келген болсо, примерно канча количество бере аласыңар? Азыр мен вообще айта кетейин, бул эми реклама эмес, просто бүт эле жерде азыр дилерский центр бар, Chevrolet'дин дилерский центры бар. Ал банкка барып туруп, доказательный документтериңер бар болсо, комиссиядан өтсөңөр, өзүңөр напрямую эле ошол Chevrolet'ти алсаңар болот. Же болбосо Через банк кылганда. через банктан, ооба. Же болбосо бизге келип туруп, бизден деле алсаңар болот да, биздин таксопаркыбыздан. Айырмасы эмне? Тигил жактан анан силерден алган. Айырмасы бул банк кредит бере алса, Если ошолордун условиясына айдоочу документтерин баарын чогултуш керек, эгер берген болсо, одобрять эткен болсо ала алат. ооба, банк одобрять этсе документтерди полностью, анда ошол напрямую эле барып туруп, до конца этого года ошол алып туруп, кредит алып, машинаны алсаңар болот да. Андай ошол документтер менен кичине проблемалар болсо, же кыйналып атсаңар, анда бизге келип туруп, бизден таксопарктан ошол машинаны алып подвыкуп алсаңар болот да. Ошол булар жаңы 1.5 бензин, и бул деген комфорт менен экономго кирет, бизнеске эле кирбей калат. Но эң негизгиси буларга еще газобаллонное оборудование койдуруп иштесеңер болот да. Почему? Нахуй надо. Ал гарантиясын бузбай турган газобаллонное оборудованиясы бар да. Эң негизгиси. 3 жыл же 100 000 гарантиясы. То есть эгерде ошол силерден өздөрүңөрдөн газ установка кылдырган болсо, силер иштешкен жанагы газ установка Сертифицированный сервистер менен. Сервистер менен, ооба. Ошол сертифицированный сервистер аркылуу установка кылган болсо, гарантиясы переоборудование деп жокко чыгарылып кетпейт, гарантиясы менен. Гарантиясы калат. Ооба, туура айтасың. Түшүнүктүү. Анан первоначальный взнос канча болуп калат муну алганга, айларына ошол платалар жөнүндө? Биздин таксопаркыбыздын немесин айтайын, условиясын. Келесиңер, биз менен договор түзүп туруп, 100 000 сом первоначальный взносту төгүп туруп, 100 000 сом? 100 000 сом, ооба. И андан кийин машинаны өзүңөргө подвыкуп алсаңар болот да. То есть ошондо договор түзүп атканда өзүңөр кандай десеңер, же 3 жылга же 5 жылга максимум берилет.
ошол 5 жылдын ичинде эсеп кылсак 1300 сомдон бир күнүнө туура келет да силергечи. Канча жылга? 5 жылга. 5 жылга 1300 сомдон туш келип калат. А так 3 жылдан анан 5 жылга чейин алса болот, э? Ооба. Эгерде эртерээк төлөгөн болсо, акчасы арзандайбы же ошол эле сумма болуп калат? Эгерде эртерээк төлөмдөрдү бүтүрүп төлөп салам десеңер, анда ошол үстүңкүсү процент азайат. Азаят, э? Ооба. Түшүнүктүү. Эң негизгисин айтып кетейин, ошол силер мындай болуп атат да, бизде башкаларды айтпай эле коеюн, просто бизде мындай болуп атат да, силер келесиңер, эң минималдуу первоначальный взнос менен и биякта деген сервисти да берип атабыз да. То есть и машинаны да берип атабыз, и сервисти да берип атабыз, такси сервисинчи. То есть келип туруп, бияктан машинаны алып туруп, сервиске сразу уланып иштеп кетсеңер болот да. Эң негизгиси ошол жаңы машинаны алып атасыңар, гарантияда 3 жылга гарантия, машинанын гарантиясы. Анан гарантиясы ошол сурайын дедим эле, кстати, кечиресиз. Гарантиясы кайсыл детальдарына иштейт? Гарантиясы мотор, коробка, лакокрасочный покрытиясына полностью. То есть эгер удар болбосо, ДТП болбосо, естественно, өчүп кетпеген жөн да. И башында 10 000 биринчи ТОго чейин, 10 000 километрге чейин мелкий 10 000 километр пробегке чейин жана анча-мынча электроникасы же баягы ходовойлорун неме болсо, ошого тоже гарантиясы түшөт. Биринчи 10 000ге чейин башка нерселер, анан 10 000ден кийин 3 жылга чейин коробка, анан мотор, э? Да. Ну, общий технический проблема чыкпаса эле заводтончу, ошого гарантиясы түшөт. А механический, мисалы, колодкалар, 10 000 айдап расходниктерди уже, конечно, ал неме болот. Да, адам өзү алмаштырат. И биринчи 3 ТО тоже бекер. А ТОнун ичине эмнелер кирет? Полный май алмаштыруу и фильтрлер. Салонный фильтр, масляный фильтр, ошолордун баары. Салонный фильтр, масляный фильтр, воздушный фильтр. Воздушный фильтр. Түшүнүктүү. Анда обзор кылып берсеңер көрсөтүп койсок болобу? Хорошо. Коллегаларга. Так, азыр машинанын обзорун көрсөтүп айтып беришет экен. Анда ошол көрсөтүп берсеңиз комплектациясы жөнүндө кыскача айтып. Хорошо. Бул мындай жаңы 2 ключ берилет. Так, бул 1.5 передний привод, Chevrolet Cobalt, ключтон ачылат. Комплектациясы LTZ, да? Бул жакта велюровый салон, жаңы пакеттин боюнча, полностью электро пакет. Анан ичине отуруп көрсөңөр деле көрсөтүш неме кылсаңар болот. Так, бул жаңы машина, пробег жок экен, значит, э? Да, пробеги жок, жапжаңы машина. Электрический щиток. Бул жакта фаралар жаңы. А фарасы ушул кнопка менен кетип турабы, э? Бул регулировка фары, бул свет. Так, бул жакта климатты контролган. Контроль, да, мультимедийная система, Bluetooth телефонду улантсаңар болот. А эшиктин блокировкасы биякта турабы, э? Ооба, эшиктин блокировкасы ачык, бул жакта аварийкасы, получается, неме? Автомат, коробка автомат. Прикуритель бул жакта бар экен. Анан тиги жакта USB турат, ал жактан заряд кылса болобу экен же болбойбу? Болот. USB анан AUX бар экен, вроде. AUX и жана Bluetooth. Бул жакта өзүнүн встроенный Bluetooth бар, э? Встроенный Bluetooth, бул жакта прикуритель, подстаканник, чоңу бул кичинекейи, анан бул жакта дагы ошол типа подстаканник. Кандай дейсиңер, мына сидушкалары? Сидушка жакшы экен, мындай, то есть эң необходимый нерселер бар экен да, минимальныйчы. Так. Регулировка зеркал электрический экен, эки жактык экен, бияктыкы и бияктыкы. То есть мындай бизге эң эле керектүү нерселердин баары бар экен да, мындайча айтканда. Өтө деле ызы чуусу жок, бирок самое необходимое бар экен, электропакет, регулировка зеркал, ушул жерде отуруп эле баарын башкарса болот экен. А жүргүзүп көрсөм болобу? Конечно. Так, жүргөнүн байкап көрөлүчү. Так, азыр жүргүз. Тигин абайлаш керек, тиги мониторду ачкандачы, тетигин. Так, азыр биякта фарасы күйүп турат экен, өчтү. Бул габаритка күйдү. 0 габаритка фара. А сыртынан эми жанасын көрсөтөлү. Капотун. Азыр. Так, мына фарасын күйгүзүп койгом, сырттан көрүнүшү ушундай. Подкапотное пространствосы. Да, бул жак 1.5, атмосферный двигатель. Очень надежный, простой. Булар 300-400 миң спокойно айдап
жүрүп 300 миң 400 миңге без капиталки обычно да, жүрөт да, экен да, бул машина. да. Бүт детальдары заводдон чыккан, жаңы 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 полный боеп. меткалары ошондой сакталып. Бул заводской меткалар, Заводской меткалары бар. Ошолорго полный гарантия берилет. То есть могулар деле бүт заводской меткалар, Да. ушуларга ушул меткалар аркылуу заводко гарантия берилет экен да. То есть могул деталь алмаштыра берген болсоң билинип калат, себеби метка жок болуп калат, ошондой Ооба. меткалар. 3 жылдын ичинде, например, бир жери бузулса, ошол өздөрүнүн сервисине көрсөтүп, сервисинин гарантиясы менен кылып беришет экен да. 10 миң пробегге чейин электроника майда чүйдөлөрүн, а так 3 жылдын ичинде полностью мотор коробкасын деле. Диван деле арты диваны деле аябай укмуш, удобный, да, жумшак, именно комфортко улайык. Так, анан буну артыңкы стеклолору өзүбүздүн желаниябыз менен жанагы кылып беребиз да, анан без проблем. Тонировка кылып. Тонировка кылып, ооба. Кадимки деле. Разрешение алган болсок, биякта деле тонировка кылсак болот. Таксиде деле болот, Таксиде деле болот. Эгерде разрешение алып официально передний эшиктерине. Таксиде болобу? Таксиде болот негизи. Болсо, Ошо ооба. жүрүп иштеп жүргөндөр бар, анан болгон болсо таксилер каршы эмесиңер дагы. Жок, каршы эмеспиз, конечно. Ошондой эле бул жака брендирование автомобиля кылып беребиз. Бияктан офисте сразу напрямую. Машинаны аласыңар, брендирование кылып беребиз. Полный. Сразу даярдап, мындай бийиктигин деле көрсөңөр болот. То есть могу жерден бийиктиги жакшы экен да, көп жерден баягы биз страшный дворлорго киребиз го. Ооба. Кышында, например, муздап тоңуп калганда страшный болуп кетет, асты тийбей чыдайт экен, жакшы бийик экен, Ооба. Так, ошондо канча болуп калат, могу бийиктиги жакшы экен. Бийиктиги. Так, 20 сантиметр менен карачым болсо, бир 25 сантиметрдей экен да, жерден ылдый. Дөңгөлөк 16 дөңгөлөктөр, 16. 16 дөңгөлөктөр, жерден бийиктиги деле жакшы экен. Так, кнопка менен ачылат тоже. Кнопка менен өзү багажник көтөрүп коет. тоже карасаңар абдан. Жакшы. Багаж кенен прямо. Бул жак полноразмерное тоже запасное колесо, да? Же болбосо ошол эле жерге газобаллонное оборудование. То есть бул жанагы ичке таблетка эмес, бул получается полноценный чоң экен. Ушул жерге как раз жанагы пропан, метановый коюп койсо болот. Баллон, ооба. Метан пропандан деле арзан получается. Метан арзан, ооба. Ошондо силерден метан койдуруп туруп, ошол официально силер менен иштешкен жанагылар менен гарантиясын сактап калса болот. Ооба. Экономить болот ошол жагынан да. Да, да. Түшүнүктүү. Ошондо силерде гибрид болуп калат машинага. Гибридный установка болуп туруп, анан бензин менен, газ менен деле жүрө бересиңер. Газдын азыркы учурда ошол тиги газдын немеси тоже неме болуп атпайбы? Кээде күтүп каласыңар заправкада. Газды күтүп калып, очередь чоң, анан Ошондой учурларда бензин деле. ошондой учурларда керек болсо барып бензин коесуңар 92ден башталып болот. 92ден башталат. 92ден. Ол бензин менен коюп, бензин куюп кеп кайра неме. Бирок 92ни куйса эч нерсе болбойт. Эч нерсе болбойт. 92ден башталат. Жакшы. Бул жак офисиңер. Бул жак офисибиз, ооба. Офисте Бек офис дегендей. Бул жакта биз офисте бир обзор кылып койсок болобу, көрсөтүп бере аласызбы? Берет, конечно. Бул жакта мен жайым бул жак. Мен ошол жактан полный технический моменттерди иштеп, неме кылып, полный ошол жакта өтөт. Бул жак биздин бухгалтерибизде отурат. Бухгалтерлер. Да. Бул доскага силер ошол проблемаларды, пландардын баарын жазып, рекламаны полный биздин медиа планды иштеп, неме кылып, тоже полностью ошол жакта. күнүгө иштейсиңер ошолордун үстүнө. Түшүнүктүү. Бул жака коноктор келгенде отурат окшойт. Бул жакта переговорный бизде. Түшүнүктүү. Переговорный. Так, дагы эмнесин сурайын дегем. Эми жана калькуляция жагына өтсөк болобу, туруп, шашпай. Калькуляциясына ооба өтүп туруп, полный шашпай түшүндүрүп берейин. Өзүнүн стоимости канча? Наличкага алам десеңер 1 миллион 200. 1 миллион 200 миң болуп калат экен, Анан бөлгөндө канча 3 жылдан 5 жылга чейин бөлүп бересиңер. 5 жылга бөлүп бергенде канча болуп калат сумма? Эгерде бизден алам десеңер, первоначальный взноско карата, ал өзү негизи индивидуальный каралат да. Мисалы первоначальный взносту мен там 50%-ын төлөп салам десеңер, анда үстүнө төлөй турган проценти деле азаят. И мындай эсеп кылганда 5 жылга первоначальный 100 миң сом менен 5 жылга алам десеңер, ошондо ар күнүнө 1300төн айланып калат да. 1300 сом. То есть 5 жылга бөлгөндө
1300дөн күнүнө айланып калат. Первоначальный взнос 100 000 сом. А общий суммасы канча болот ошондой 5 жыл болгондо? Общий суммасы Эгерде эрте деле жаппаса, өзүнүн убагында эле жапса, бир айда бирчи. 5 жыл ичинде толук төлөсө. ошондо 100 000 сом мененби? 100 000. Анда 2 миллион 200гө. 2 миллион 200 болуп калат. Эгерде минимальный болсо, первоначальный взнос деле. Ооба. Анан айына төлөгөн акчалар деле переоплата кылбай, ошол эле минимальный сумманы ай сайын төлөп Минимальный турса, сумма менен ооба. минимальный беш сумма жылга. менен 5 жыл жапкан болсо, 2 болот экен. Ооба. 2 миллион Ошондо 200. мисалы азыркы учурда аренда 1000, 1,5 000, 1800 сом болуп атса, силер без пробега жаңы автоунааны 1300 сомго күнүнө ошо под выкуп алсаңар болот да. Ошондо баардык мен алган бүгүнкү информацияларды чогултуп айтканда, Максим такси бул өзүнчө агрегатор, бул таксопарк эмес, өзүнчө такси агрегатор, информационный сервис. Бул жакта таксиде иштесе болот. Таксиде 3 тариф: эконом, комфорт, бизнес. Андан сырткары курьер, ошол доставканын ичинде купим и привезем деген да бар экен. Например, бир жерден сатып алып, анан клиентке чейин алып барып берет. Ошондой деле бар экен. Анан саатына деле иштесе болот экен. То есть почасовая оплата кылып, например, силер водитель болгон болсоңор, барып саатына төлөй турган варианттар деле бар экен да. 1 саатка, 2 саатка алып, Анан бензин, например, бирөөнүн машинасы бензин өчүп калса, бензин алып барып берген услугалар деле ошол деле подключение кылсаңар болот экен. Өзүнүн прайсы бар экен, анан буксир, анан бирөөнүн кышында азыр как раз кыш башталып атат, суукта машинасы жүрбөй калса, прикуривать эткен тоже услуга өзүнүн прайстары менен бар экен. Дагы мен эмнени унутуп койдум, эчтеке унуткан жокмунбу? Баарын эле айттыңар, покупкасы менен дагы бар. Покупкасы менен ошол резюмировать эткенде ошондой. Анан кааласаңар өзүңөрдүн машинаңар менен иштесеңер болот экен. Өзүңөрдүн каалагандай машинаңар тандабайт экен машина. Жылына деле, башкасына деле карабайт. Главное, машинаңар жакшы, таза, таксиге иштей турган машина болсо болду экен. Так жылы деп конкретно требованиялар жок. Любой машина менен келип таксиде иштесеңер болот. Кааласаңар курьер, кааласаңар башка услугаларын деле кылсаңар болот экен. Анан өзүңөрдүн любой машинаңар менен, получается, же машинаңар жок болсо, бул жактан келип выкупка алып, выкупка деле алып иштесеңер болот. Анан Максим таксиде жакында ойлору бар экен, сураганда айтышты. Силерде ошондо кийин аренда деле чыгарам деген ойлор бар экен, буюрса пландарда. Аренда, анан смена менен иштешип, процент сыяктуу кылып варианттар көп экен, Ошол жамаат Максим такси жөнүндө бүгүнкү биздин видео ушундай болду. Баарыңарга узун видео болуп кетти, бирок чыдап көрүп койгоңорго чоң рахмат аягына чейин. Буюрса өнүккөн болсо, аябай жакшы эле негизи приложение. Мен өзүм мурда Россияда жүргөндө иштегем, действительно жакшы приложение. Списоктон да тандайсыңар. Автораздача дагы бар, плюс автораздачаны включать эткенде, автораздачадан конкретный райондордо включать этип койсоңор болот, ошол райондорго гана берет. Аябай удобный приложение, аябай көп функциялар бар. Жалбайсыздан чоң рахмат силерге. Силерге да чоң рахмат. Жанагы комиссияны түшүрүш үчүн аппликациясын чаптагандарга кандай болот деп кызык болсо, ошол көрсөңүздөр болот экен. Көрсөтүп берип коесузбу аппликация жөнүндө? Бул жакта биздики геометриябыз кетет капотко. Биринчи түрү ошол приложениябыз Максим такси. Арт жанында лобовойго. Артыңкы лобовойго, Артыңкы лобовойго тоже бир нактек. Ошондо круг. Капот, артыңкы лобовой, анан эки капталына. Эки капталына болгондо комиссия 14%-тын ордуна 10% болуп калат. Туура. Брендтин экинчи варианты ушундай болуп калат экен. Четинде Максим деген надпись, анан я люблю Бишкек деген болуп калат экен. Капоту, артыңкы лобойлору ошондой эле.